Саламатсызбы, урматтуу Каныкей, биздин студияга куш келипсиз. Жакында эле маданияттын мыкты кызматкери болдуңуз. Сизди куттуктайбыз чын жүрөктөн. Анан биринчи менин суроом, азыр кайсыл долбоорлордун үстүндө иштеп жатасыз? Азыркы тапта бизде чоң оркестр бар. Карамолдо Орозов атындагы мамлекеттик эл аспаптар оркестри, ошонун жетекчиси болуп иштейм. Анан ошого байланыштуу оркестр менен көп учурда иштегенге туура келип атат. Жана ошондой эле өзүм үстүмдө иштеп жүрөм. Сиз бир убакта Америкага кетти деп уктук. Ал жакта эмне жумуш кылып жүрдүңүз? Эч нерсе кылган жокмун. Аякта мен барганда туристический виза менен эле барчумун, артист катары. Анан эми чындыгын айтканда ал жерде андай турист болуп баргандан кийин сен эч кандай акың жок. Алардын закону боюнчачы иштегенге. Мен иштечү эмесмин аякта, бир гана саякаттап. Канча убакыт болдуңуз ал жакта? 1 жылдай жашадым. Рахмат. 10 жыл мурун сиз менен маек кылганда, эгерде мен ырчы болбогондо, балким дүкөндө сатуучу болуп иштемекмин деп айткансыз. Чын эле музыканы тандабасаңыз, кайсыл кесипти тандамаксыз? Эгерде убакытты аябай эле артка кылганда, мен балет тандамакмын. Анткени бул менин бала кыялым болчу да. Эгер убакыт ошондой саамга жылса, мен ошону сөзсүз тандамакмын. Өжөрлөнүп атып, ыйлап атып, ата-энемен суранып атып, ушул балет бийин 4 жашымда аябай каалагам, бирок тилекке каршы ага деле анчейин көңүл бурулган эмес экен да. Бирок эгер ошондой мүмкүн болсо, мен балетке бармакмын. Ал эми кесип тандоодо эми ар кандай да колдон эмне келсе ошону жасаш керек деп ойлойм. Колуңдан келеби? Турба. Баарын жасаса болот деп ойлойм. Сиз 10 жылдан ашуун шоу-бизнеске аралаштыңыз. Бир дагы хайпка же чатакка аралашпадыңыз. Сизди көптөрү жөнөкөй жаран катары абдан сыйлашат. Анан жылдыз оорусу менен оорубаш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы, атайын бир нерсе жасаганга аракет кылган жокмун. Хайп дегенде билбейм, эми аны атайын чыгарышабы же ол атайын проектпи, мен билбейм. Бирок мен эч качан ошондой нерсени атайын бир нерсе кылып чыгарайын деп жасап көргөн эмесмин. Эми антип жасоонун кереги жок деп ойлойм да. Негизи тынч жашоо үчүн балансты билиш керек деп ойлойм. Болуп жаткан учурду кабылдаш керек. Мисалы үчүн жанагы чет элдик жылдыздарды карайм да мен ар дайым. Ошо Америкадан дагы аябай байкашумун да. Алар журналга жөн эле магазинден келип атканы, кетип атканы мындай кандай өңүттө турса ошондой чыгарышчу да. Мындай чыныгы жашоо, мисалы, алар алдабайт да, атайлап жасалгала бир нерсе жок. Оюмча жылдыз оорусу менен оорубаш үчүн нак жашоону билиш керек деп ойлойм. Кайсы жылдызды сиз үлгү эсептейсиз? Же атактуу инсанды? Үлгү катары эми баарын айтса болот. Эми баардыгы идеалдуу эмес го, бирок бирден карап, бир кандайдыр бир тажрыйбалык саамын айтса болот, же болбосо үй бүлөлүк жагдайын карап айтса болот. Бир бүтүн адамды айта албайм. Анткени адамдардын мисалы үчүн карьерасы жакшы болсо, жеке жашоосу начар болуп калган, же болбосо жеке жашоосу жакшы болсо, карьерасы начар болуп калган. Ошон үчүн бир толук адамды айта албайм. Болгону адамдардан карап, көрүп, отуруп, ошолордун бир гана таасирдүү жакшы жагын алганга аракет кылам. Рахмат. Сиз 2 баланын энесисиз. Аларды кайсы ыкма менен тарбиялап келесиз? Алардын ким болуусун каалайсыз? Чынын айтсам, мен атайын ыкма тандабайм. Билем, аябай көп методдор бар. Мисалы үчүн бир атайын бир докторлордун же бир мотиваторлордун күйөрманы эмесмин дээрлик. Карап коем. Жана сөзүм башында айткандай, эгер жаккан жери болсо үлгү алып коем өзүмчө. Анан атайын атайлап тарбиялабайм. Мен өзүм кандай сезип жатсам, ошондой тарбиялайм. Кээде ойлойм, ушул туура эмес кылып атам деп
ойлоп кетем да анан дароо токтоп ошондой өзүм жүрөгүм сезгендей бир ыктуураак болгон тарбияны аракет кылам да. Бирок идеалдуу мама эмесмин. Жок, мүмкүн бирөөдөн үлгү алгандырсыз, мүмкүн бир жерден окугандырсыз, жаңы ыкмаларды же болбосо бала тарбиялоо боюнча. Өзү негизи психологияда айтат го, ошо ата эне кандай тарбияласа, сен дагы балаңды дагы ошентип тарбиялайсың деп. Сиз ошого кошуласызбы негизи? Кошулам. Ал нерсе бар, анан жашоо шарт өзү эле көрсөтөт деп ойлойм. Миң күнү кандай болбо, сен өзүң дээриңде болсо, ошондой тарбия бересиң деп ойлойм да. Ошон үчүн атайын деле ыкма жок бул жерде. Эне болгондо адам ал өзүнө кандайдыр бир нерсе келет. Ал эми адамдын өзүнүн ниетинен да. Ага атайын үйрөтпөйт. Ал миң күнү сен профессионал болбойсуң, мисалы циркачтар ойногондой же фигуристтер айлангандайчы. Бул бир гана сенден көз каранды да. Ошон үчүн мен атайын бир болжобойм, ушундай ыкма болсун деп. Болгону адам сезиш керек. Эми бала ыйлап жатса көтөрөсүң да дегендей, мындай ушундай бир туюмдар болот го. Аны өзгөчө ар бир инсан өзүнүн баласын сезе билет деп ойлойм. Ар бири. Бул өтө маанилүү. Балдарыңыз эмнеге шыктуу, эмнеге кызыгышат? Чынын айтсам, ар кандай анчейин деле азыр антип көңүл бөлүп ушуга ыкташым керек дебейм. Анткени алардын өзүнүн тагдыры бар, өзүнүн жолу бар деп ойлойм. Анан өзүм көксөгөн нерсеге аларды түртүп, алардын жаштык кезин же болбосо бала чагын алгым келбейт. Албетте көп нерсеге берсе болот, бирок ал адамдын өзүнүн дээринен болуш керек деп ойлойм да, түпкүрүнөн. Бир гана мен ошол нерсени күтүп жүрөм. Азырынча билине элек. Кичинекей. Рахмат чоң. Жолдошуңуз кайсыл чөйрөдө эмгектенет? Жолдошум гидроинженер кесиби боюнча. Ал мындай музыкадан такыр алыс адам. Техника жагына, көбүнчө мындай инженерия жагына жакын адам, ошол жаатта эмгектенет. Үйдө эмне жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөсүңөр? Ар түркүн. Бизде ошондой неме жок да, чектөө. Мен бир нерсе ойлосом, ошо эң жакын адам жолдошум, жумуш болобу, чөйрө болобу, ар нерсе ойлосом, үйгө келип жолдошум менен кеңешип айтам. Ар түркүн нерсе жөнүндө сүйлөшөбүз. Мындай айтайын дегеним, менин эң жакын адамым да, жолдошум. Досуңуз, Бардыгы. Кеңешчиңиз, Рахмат. 10 жылдын ичинде сиз өзүңүз канчалык өзгөрдүңүз деп ойлойсуз? Мен аябай өзгөрдүм деп ойлобойм. Ички туюм, сезимдерим кандайдыр дагы бир ачылыштарды ачкандай. Бирок өзүм түпкүрүмдө өзүм менен өзүммүн деп ойлойм. Баары бир бала кыялым, кандайдыр бир ойлорум, сезүүм, байкоом менде калган өңдүү. Кыргызстанда сиздин чыгармаларыңызды баалагандар көп. Жакынкы арада концерт берейин деген оюңуз барбы? Албетте оюм бар, бирок бул дагы аябай мени мындай санаркатат да, анткени концерт берүү бул оңой эмес да. Концертте деген чоң команда менен иштеш керек, анан ага адам келиш керек деп ойлойм. Мен азырынча убактым менен ага келе элекмин. Анткени буга дагы бир өзүмдүн моралдык мындай демилгем менен келгим келет да. Рахмат чоң маегиңизге.